Туғандар алды. 12 oldu, 12'de жатырасың. Туғандар жаңағыдай тосқанды алдынан шығып алшы. Коридор. Туғандар жолды бошат. Жолды бошат. Ұшырашамыз бар. Бұл жерден алыстап алғалы туғандар. Жолды ашпа. Жолды ашпа. Ашқырлар сөйлешеміз. Я всегда чувствовал. Бияққа шығарып алайыншы. Бияққа генеліне айтып қой туғандар. Жүргілер генен жаққа шығарып алайын. Саламатсыз. Var, boşanacağız güç atar. 4'ten beri uçuraşımız. Gelin. Rahmat. Birinci yolu olmuş gerek. Hiç qanday күнөөсү жок экен, бирок күнөөлүү деп каап берсеңиз деп жалдырат. Мына ушундай күрөш дагы бар, алдыда. Шермендечилик. Бул шермендечилик ааламга кетти, бул шермендечилик. Еврокомиссия тужул эмес, кыргыз сот тарыхында мындай нерсе болгон эмес. Мына ошого карабастан дагы мына бүгүн 30 күн деп мүнөтүнө чейин, секундуна чейин эсептеп олтурушкандыгы бул мындай бир аман болсун. Bunun bağrının артында Allah nasip kılsa çok жақсылық бар. Allah'ın жақсылықтары мол болсын. Құдай қаласа. Мен сіздердің ушул жерден тұрғаныңыздардан пайдаланып, барыңыздарға терең разышылық айтқым келеді. Айрықша айылда, жерлерде, Москвадан бері келген азаматтарға барына терең разышылық айтқым келеді. Маға рахмат. Өткөн Кыргызстан салам айтып. Маға бұл жерде отыруш ешқандай қиыншылық жаратқан жоқ. Себеп качан өзүңдүн актыгыңды билгениңде ешқандай кыйынчылык сага тоскоолдук боло албайт. Иншалла. Бул бир жагы, экинчиден көптөн бери айтып келдик го, жана ак ийиле түрөк сынбайт деп. Мен айттым биринчи күндөн баштап ак ийилбейт дагы. Ак ийилбейт дагы, сынбайт дагы, Кудай кааласа. Бардыгы өзүнүн нугу менен кете берет. Ар бир нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген үмүт менен ошо кубанычы керек. Посмотрим. Есть еще срок. Есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать. Но приговор суда вы считаете незаконным, да? Не признаете его? А вы считаете законным? Почему вы не Вы же не обжаловали же приговор суда? Я сейчас вышел. Все еще впереди. Суроолорда көрдүң аре Все еще амандашып впереди. туғандар. Болса рұқсат берсек туғандар. Сроки как? В соответствии с законодательством. Атахан Кимсанбаевич, мандат маселесімен қандай Дается опыт? 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. А вопрос мандата вот Мандат маселесі қандай опыт, Атахан Кимсанбаевич? Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. Кудай буйрса, мындайда ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, мына ошол 8 айдан берки ар бир жасалып аткан кыймыл аракеттердин бардыгы Кыргызстанды дүйнөгө маскара кылып бүттү. Кыргызстанда конституциянын жок экендигин, Кыргызстанда мыйзамдардын жок экендигин далилдеп койду. Иссиз эле. Мандат маселеси, биздин мандат, Аллага шүгүр. Ошол мына ошол болуп аткан нерселердин баары ошо мандат үчүн болуп атат да, көрүп атасыңар. Ошол үчүн гана болуп атат. Башка маселеси жок. Биз күрөшүп келгенбиз. Biz soňky demimiz çykkança görüşe berебиз.